Азыркы биздин темабыз дүйнөнүн саясий картасы. Жер шарында азыркы мезгилде 200дөн ашык мамлекет бар. Алардын 180 азыркы кезде суверендүү мамлекет болуп эсептелинет. Бул мамлекеттердин баардыгы тең дүйнөнүн саясий картасына түшүрүлгөн. Дүйнөнүн саясий картасы өзүнүн пайда болушу, түзүлүшү боюнча 3 этапка бөлүнөт экен. Биринчи этабы бул биринчи дүйнөлүк согуш экен. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин өзгөрүптүр. Экинчи этабында болсо экинчи дүйнөлүк согуштан кийин өзгөрүптүр. Ал эми үчүнчү этабында болсо СССРдин кулашы менен дүйнөнүн саясий картасы өзгөрүлүптүр. Эгерде жыл боюнча карап көрсөк, 1900-жылы саясий картада болгону 55 суверендүү өлкө болгон. Ал эми 1947-жылы 81 өлкөгө жеткен. Ал эми 1997-жылы 180 мамлекет суверендүү мамлекет болуп, көз карандысыз мамлекет болуп саясий картага түшүрүлгөн. Азыркы мезгилде дүйнөдө 30дан ашык майда мамлекеттер көз карандысыз. Алар негизинен Атлантика океанынын, Тынч океандын аралдарынын жана Атлантика океанынын аралдарындагы мамлекеттер болуп эсептелинет. Алар дүйнөдөгү калктын болгону 0,2% гана ээлейт экен. Бирок бул мамлекеттердин баардыгы тең азыркы мезгилде Бириккен Улуттар уюмунун алдында башкарылып турат экен. Дүйнөнүн саясий картасында өлкөлөр төмөнгүдөй бөлүнөт экен. Экономикалык жактан жогорку өнүккөн мамлекеттер, буларга Америка Кошмо Штаты, Канада, Батыш Европа мамлекеттери, Батыш Европа өлкөлөрү, Япония, Австралия, Израиль жана Жаңы Зеландия. Бул өлкөлөр экономикалык жактан жогорку өнүккөн мамлекеттер, капиталисттик мамлекеттер болуп эсептелинет экен. Жана ошондой эле ушул эле жерде экономикалык жактан өнүккөн мамлекеттердин дагы подтиптери бар экен. Бул биринчи подтиби эң башкы капиталисттик өлкөлөр болуп эсептелинет экен. Буларга Канада, Америка Кошмо Штаты, Европа Япония мамлекеттери кирсе, экинчи подтиптеги бул Европадагы жогорку өнүккөн мамлекеттер болуп эсептелинет экен. Бул Франция, Германия, Португалия, Италия жана башка мамлекеттер. Үчүнчү типтеги бул конушуп отурган капиталисттик өлкөлөргө бул Түштүк Африка Республикасы, Жаңы Зеландия, Австралия булар конуш которгон капиталисттик өлкөлөр болуп эсептелинет экен. Андан кийинки бул эң чоң подтиби бул орто деңгээлде өнүккөн мамлекеттер болуп эсептелинет экен жана экономикалык жактан артта калган мамлекеттер. Өлкөлөрдүн бөлүнүшү боюнча экинчи бөлүгү бул өнүгүп келе жаткан мамлекеттер. Буларга Бразилия кирет экен, Мексика кирет, Индия кирет, Иран, Ирак, мына булардын баардыгы тең өнүгүп келе жаткан мамлекеттер экен. Үчүнчү тиби болсо мурдагы социалисттик мамлекеттер жана өлкөлөр жана мамлекеттер. Мамлекеттерге СССР, Чехословакия, Югославия, Польша, ГДР, ал эми социалисттик өлкөлөр болсо СССРдин составына Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан жана ошондой эле Украина, Белоруссия, Молдовия жана башка өлкөлөр бул мурдагы социалисттик өлкөлөр болуп эсептелинет экен. Азыр бул эки жердеги картаны карап көрсөк, бул жерде бул өлкөлөрдүн бөлүнүшү боюнча боектор менен берилген. Мынакей экономикалык жактан өнүккөн мамлекеттер бул розовый боек менен берилген. Америка, Түндүк Америка материгиндеги Америка Кошмо Штаты, Канада жана Австралия, жерде Европа өлкөлөрү бул экономикалык жактан жогору өнүккөн мамлекеттер. Ак менен берилген бул артта калган, өнүгүү деңгээли артта калган мамлекеттер. Бул Африка өлкөлөрү жана Тынч океандагы аралдык өлкөлөр болуп эсептелинет экен. Бул өлкөлөрдү кантип өнүккөн, анан өнүгүп келе жаткан өлкөлөр деп бөлгөнгө болот экен. Бул
ошол мамлекет чыгарган дүң продукциянын ар бир кишинин башына бөлүнүшүнө жараша мамлекеттерди экономикалык жактан өнүгүп келе жаткан жана артта калган болуп үчкө бөлөт экенбиз. Мынакей бүгүн дүйнөнүн саясий картасы боюнча маалыматтарды алдык.